Assalamu alaikum туугандар. Ефес каналынын көрүүчүлөрү, сиздерге бир жакшы бир кубанычтуу нерсе менен көргөзүп кетейин дедим. Артымда турган здание, бул здание Г-образный. Ушул жердин баары биригип 4000 метр чарчы болгон мекеме. Бул жерде сиздерди геотермалдуу жана жылытуучу аппараттарды сизге көрүп. Так, азыр ошол жерге кирдик. Могу бу жерде 8 аппарат турат. Могу жерде 1, 2, 3, 4 ушунун баары жерден чыккан суу менен ысыйт жана муздайт туугандар. Эки насос турат. Могу жерде подача обратка турат. Могу жерде подача обратка турат. Могу жерден чыккан подача бул бияка келди. Кайра обратка жерге кирип кетет. Мына жерден чыккан подачанын температурасын көрсөк болот. Могу обратка. Жерден чыккан подача менен обратка разницасы 45 градус разница. Ушул азыр эмени могу зданияны көрүп турган азыр мына сиздерди. Ушу бар зданияны азыр ушул мындай айтканда фан койлдор менен муздатып берип атат туугандар. Бул жерде азыр бир дагы кондиционер жок. Мына көрүп турасыздар, бир терезеде кондиционер жок. Ушу кондиционердин жоктун себеби биз баягы геотермальный деп коебуз го. Ошо жерден алып, сууду жерден алып туруп, сууду жерден касып чыгарып туруп эмеден. Ушунун подачалары менен келип, полный келип туруп. Бул жерде böyle кайра зданиянын ичинде ысык абаны алып, бияка алып берип, кайра ушул жерде муздатып, кайра муздак аба менен зданияга кетет туугандар. Биз менен болуп туруңуздар туугандар. Мен сиздерге дагы ушундай геотермальный менен дагы көргөзүп, түшүндүрүп да кетем. Бул кандай иштейт, канчалык арзан жана кымбат, ошону да түшүндүрүп берем. Биз менен болуңуздар туугандар.